Көкжардан 500 квадрат метр болгон, кел эле жашай турган бардык шарты бар ушул үй сатылат. Жери 11 сотук туугандар, 4 тарабынан забору, андан сырткары машина койгонго навес, тапчан, очоккана туугандар, жашыл зона, королор мондай сары таштар менен жасалган. Түзмө-түз элер менен байланыш болот. Видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сактап алыңыздар. Сатылуучу үй Көкжарда жайгашкан. Сиздер үйгө баруу үчүн 7 апрель жана Алапаева көчөнүн кесилиши бул Анел Грэнд Холлдун жанындагы көчө менен түз эле кирип туруп, бир аздан кийин оңго бурулсаңыздар, Сары Челек 3-даректе сатылуучу үй жайгашкан. Бир аз өйдө карай жүрсөңүздөр, Южный магистраль, бир аз түндүктү карай жүрсөңүздөр, Сухой Батыр, Ахунбай атрапка бара аласыздар туугандар. Мынакей туугандар, бул сатылуучу үйүбүздүн көчө тарабы, дарек Көкжар, Жылмасив, Айкөл, Сары Челек көчөсү 3-дарек туугандар. 2 киси Яндекстен деле карап көрсөңүздөр болот. Жалпысынан 11 сот болгон чоң жерде 500 квадрат метр болгон 3 этаж үй туугандар. Участогунун чек арасы мынакей түштүк чек ара могу жерден башталат. Дарбаза, бийик забор, калитка. Экинчи калитканы көрдүңүздөрбү? Ошонун бүтөөр жерден түндүк чек арасы. Жолдорду караңыздар, кенен. Көбүрөөк бала болсо көчөдө футбол ойносо деле болчу да, ушундай кенен көчөлөрдө экен. Газ бар, электр энергиясы, прожекторлорго чейин орнотулуп, суу полный бар туугандар. Бул үйдүн түштүк чыгыш тарабынан көрүнүшү, кошуналар, район. Көчө тараптан сары таштар менен жасалган туугандар, видео наблюдение, бул жагында домофон дейт белем аны. Андан ары короосуна киребиз. Караңыздар, жашыл зонасы, туялар, бул жагында сонун гүлдөр. Мынакей бул бет аңдайыңыздардагы чоң 500 квадрат метр болгон 3 этаж үй туугандар. Толук түрдө кирпич, стенасы 1,5 кирпич, сырткы тараптан базальт менен жууланган, этаждын толору монолит менен бөлүнгөн туугандар. Плюс бул жагында машина койгонго жайы, тапчан, очоккана, төрүндө складтарга чейин бар. Аларды азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Эмнеге 3 этаж деп атасын десеңиздер, туугандар, 2 этаж плюс подвалдагы полный жилой экен. Анан оң жакты караңыздар, бул жакта навес, жашыл зона дагы, черешня, өрүк жана башка бактарына чейин. Аркы төрүндө сырткы ажатканасы туугандар. Негизи үй полный өзүм үчүн сапаттуу материалдар менен салган дейт. Мисал үчүн бир эле могу терезелери туугандар, алюминий терезе, бронированный 3 кабат, бир үйдүн эле акчасы кетип калган дейт туугандар. Терезенин өзүнүн эле бир үйдүн акчасы кеткен туугандар. Тепкичтер мондай керамогранит. Андан ары бул жагында тапчан. Бунун түбүндө бир 2 машинаны кенен койсоңуздар болчудай көрүнөт. Айта кетчү нерсе, могу үйдөгү туугандар бардык мебель калат. Бир эле могу 3 мебелден сырткары калган могу үйдүн ичиндеги бардык мебель калат экен. Азыр сиздерге туугандар биринчи жолу үйдүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып калган маалыматтарды бир чекеден беребиз. Үйдүн кире бериши бир бөлмөдө эле чоң кире бериш прихожкасы. Бул жерде ушундай стройный мебелдер туугандар. Мынакей караңыздар, бийик, эшиктери дагы бийик экен. Бери карай кирсек ушундай чоң холл жайгашкан. Холлдон калган бөлмөлөргө бир четтен өтүп кете алабыз туугандар. Экинчи этажга өткөн тепкичтер, алар дагы өзгөчө мондай өзгөчө эмеде жасалыптыр, караңыздар. Резкий поворот жок, мынтип эме сыяктуу, жаа сыяктуу, ушундай буралып чыккан тепкичтер. Андан ары туугандар, оң тараптан бир четтен маалыматты берип баштайлы. Киргенде эле оң тарапта бул биринчи бөлмөбүз туугандар, чоң ушундай зал экен. Мебелдерге көңүл буруңуздар, бардык мебелдер калат туугандар. Караңыздар, ремонту дагы ушундай өзгөчө ремонт бар. Бийик панорамный терезеси, жана айткандай бронированный 3 кабаттуу, сырткы тараптан ички тарап көрбөгөн ушундай сонун терезелер. Андан кийин бул жерде туугандар кухнясы. Окей, видео наблюдение, чыгыш тараптан чоң терезе. Бул жакта кухонный мебелдер, полный бытовой техникалар дагы бар. Мынакей туугандар. Сиздер ушул эле жерден сыртка очоккана кухня тарапка да чыгып кете аласыздар, сырткы кухняга. Андан кийин туугандар, бул жерде ушундай бир бөлмөсү, негизи азыркы учурда намазкана катары колдонулат экен. Бул тарабынан терезе. Андан кийин бул эшенгизсеңиздер, душ, раковиналары, ажатканасы бул жерде өзүнчө бөлмөдө жайгашкан туугандар. Бул жерде холлду караңыздар, сонун ремонт. Анан отопление туугандар, 3 этаждын водяной теплый пол, газовый котел менен баары жылыйт. Документ боюнча айттыкпы, кызыл китеп, керектүү документтин баары бар. Түзмө-түз элер менен байланышасыздар. Алган киши болсо сразу оформление туугандар. Андан ары туугандар чыкканда эле дагы ушундай холл жайгашкан. Бул холлдон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Балконго да чыгып кетсек болот экен. Оң тараптан туугандар могу бөлмөдөн тааныштырып баштайын. Бул жерде экинчи этаждагы общий санузел.
Бул жагында кандай бөлмө экен? Бул жагында бир балдар бөлмөсү экен, туугандар. Мынакей түштүк тарабына терезелер орнотулган. Андан кийинки бөлмөгө кирсек, негизинен чоң туугандар бөлмөлөр экен. Майда көп бөлмө эмес, чоң ушундай бөлмөлөр экен. Бул жердагы бир балдар бөлмөсү, чыгыш тараптан панорамный чоң терезелери. Короо район сонун болуп бул жерден көрүнүп турат. Андан кийин бул жерде дагы бир мындай чоң бөлмө экен, спальня бөлмө экен. Буунда да туугандар, караңыздар. Сонун ремонт. Бул жагынан терезеси. Бул бөлмө родительский спальня, туугандар, караңыздар. Мебелдерге да көңүл болсаңыздар болот. Потолокко чейинки ушундай бийиктиктеги катарына турган стройный мебелдер, жана айткандай мебелдин баары калат, туугандар. Эми сиздерге балконду көргөзөлү. Мынакей балкону, жана айткандай бул жактан да короо район сонун болуп көрүнөт, туугандар. Анан холдон, туугандар, бул тепкичтер менен эң ылдыйкы этаж подвалга түшөбүз. Түшкөндө эле чоң ушундай зал жайгашкан. Бул негизи ошол машыгуучу зал катары колдонот экен үй ээси. Алган кишиде өзүңүздөр каалагандай колдонсоңуздар болот. Бул жагында өзүнүн санузелу да бар окшойт. Андан ары бери карай жүрөбүз. Мондай 3 эшиктен бөлмөлөргө кирип кетебиз. Туугандар, бул эшикке кирсек, бул жерде дагы бир ушундай чоң залы жайгашыптыр, караңыздар. Анан могу эшиктен кирсеңиздер бир гардероб бар экен. Анан бери карай жүрсөк, бул жерде дагы ушундай бир бөлмөсү. Бул тараптан дагы ошоккана тараптан кирип чыксаңыздар болот. Бул эшиктен чыгып туруп, бери карай кирсеңиздер, бул жерде отоплениянын котелдору, 2 котел, туугандар, газовый. Анан ушундай бул жагы кладовка катары колдонулат экен, туугандар. Анан туугандар, мына коргоосу да жашыл зоналар полный. Бул жерлери сары таш менен жасалган. Бул жагын көргөздүк, тапчан. Бул жагында очоккана. Караңыздар, кухонный мебелдер кухнясы. Бул жакка чейин газдар киргизилген. Бул жактан да үйгө бул тепкич менен чыгып кетсеңиздер болот. Подвалга бул жактан түшө алабыз. Жана ошондой эле бул жерде склад, туугандар. Керектүү документтер, кызыл китеп баары бар, түзмө-түз ээлер менен байланышасыздар. Баасы болсо бул үйдүн $950 000 сурап атыптыр. Реальный алам деген жактырган клиенттер менен чалсаңыздар сүйлөшөбүз, содалашабыз дейт, туугандар. Ээсинин номери 0700 99 07 07 0700 99 07 07. Лайктан басыңыздар, ушундай көк жардан үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.